Урматтуу көрүүчү, анда эмесе биз жаңы сабагыбызга кириштик. Бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыз өткөндө мындан алдыңкы сабагыбызда биз силер менен таштит деген сабакты өткөнбүз. Таштит тууралуу маалыматыңар болду болуш керек. Кимдеген биринчи жолу көрүп аткан болсо, сөзсүз аркадагы сабактарды бир көрүп койсо, андан кийин бизге кошулганы туурураак болот деп түшүнүктүү табылып көрүп аткан сабактары. Танвин деп доскага жазганга аракет кылдык. Танвин. Танвин деген эмне? Танвинди кандай түшүнөбүз? Танвин мисалы алиф тамгасы жазып үстүнө бул белгини койгондо бунун аты фатха. Фатха болчу, бул а деген тыбышты билдирген а. Ылдыйына койгон болсок бул касра и дегенди билдирди. Мындай болгондо бул у түшүндүрдүлө. Ушул аракеттердин экиден жупташып келүүсү танвин болуп калат. Кандайча? Тагыраак айтканда мына. Анан мындай. Буга чейин а, и, у болуп окулган болсо, бир аракеттин кошулуусу бул плюс бир нундун пайда болду дегени. Ан, ин, ун. Же болбосо мисалы т тамгасы менен түшүндүрө турган болсок, бул т болчу. Бир аракетти кошуп койдук эле, бул тан, тан. Ти, тин. Ту, тун. Танвин деген ушул. Аракеттердин экиден коштолуп же бирге келүүсү ан, ин, ун болуп окулат. 1-2-3 сөз жазабыз. Азыр биз менен чогуу туругула. Мисалы, кя тамгасын жаза турган болсок, кя. Үстүнө белги койсок, can. Ки, кин. Ку, кун. Ушундай болуш керек. Бирок бир өзгөчөлүк фатхалуу же ан болгондо плюс сөзсүз дайыма алиф кошулуп жазылат дагы, бул окуп жазылганда мындай болуп калат. Can болуп. Буга чейин танвини жок болгондо созуу деген, мат деген тамганы өткөнбүз, теманы өткөнбүз, эсиңизде болгон болсо, бул кантип окулат эле? Ка. Ка деп созулуп окулат эле. Ка деп созулуп окуп баратканда танвин коюлуп калган болсо, кыска эле can. Can. Бир гана ушул фатхалуу танвин болуп келгенде, ан болгондо кайсыл тамга менен болбосун сөзсүз түрдө алиф жазылат. Мисалы, д тамгасынын үстүнө дан дей турган болсом, сөзсүз мен алифти кошомун, дан. Бирок дин дегенде мен буга я кошуп бара болбойм, даже андай жазылбайт. Дан, дин, анан дун. Дан, дин, дун. Бул танвин эрежеси аябай эле жеңил. Мен ойлойм, бардыгыңыздарга эле түшүнүктүү болду болуш керек. Кээ бир сөздөрдү мен бир аз кайталаганга аракет кылам. Иншалла, менен чогуу аракет кылгыла кайталап. Карайбыз, эмесе мындай. Көрүнүшүн, жазылышын монтип бизге берип койгон ан, ин, ун болот деп кашанын ичинде дагы. Маселен, фатхалуу болуп келгенде ан, бан, тан, сан. Сөзсүз жогоруда өткөнүбүздөй алиф кошо жазылат. Алиф кошо жазылат фатхалуу болгондо. Ал эми касралуу болгондо эч бир ашыкча тамга жазылбастан эле бин, тин, син, жин. Же болбосо даммалуу танвин болгондо бун, тун, сон, жун. Сөздөр менен жазылган болсо, мисалы мына саубан, саубин, саубун. Саутан, саутин, саутун. Үч аракетти тең берип атат. Ан, ин, унду дагы. Лайсан, фаужин, лаухун, фаркан, тау, тау, дин, ау, зун, дауран. Көрдүңөрбү? Алиф сөзсүз кошо жазылды. Анткени фатхалуу болгондугу үчүн. Дауран, фау, зин, кау, сун. Танвин буга чейин биз таштит өткөнбүз. Таштит дегени бул белги болгон болсо, ал эми танвин дегени ан, ин,
ун, айтканда андай, ан. Плюс н'нын кошулуп жазуусу. Ал эми бул болсо күчөтмө мааниде бир тааныманы эки таанымга кылып окууну үйрөтөт. Тайнер менен таштын айырмасын кимдир бирөөлөр бир аз адаштырып аткан болсо, эсине салып коюу үчүн гана жаздык. Мен ойлойм, урматтуу көрөрман, сиз бул сабагыбыздан пайда алып түшүнө алдыңыз деген үмүттөбүз. Иншаллах кийинки жаңы сабакта көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум.